Дастан Талабаевич, жакшы мыйзам, бирок мындай чоң алып атасыз. Бул биз оондогу конвенцияга да киргенбиз. Сиздин чоң салымыңыз бар багага. Эми дагы мыйзамды чоң жагынан алып атасыз. Мен азыркы интернаттардын акыбалы жөнүндө гана айтайын дедим эле. Ошо көздөр азиз болгон, мүмкүнчүлүктөрү чектелген балдарды окуп аткан интернаттар, дүлөй болгон жанагы интернаттар, майып балдардын интернаттары жөнүндө гана. Минфин биринчи сиздерге суроо, сиздер корутунду бердиңиздерби? Ушул азыркы мыйзам иштеп кеткенге толук кандуу акча бөлүп бере аласыздарбы? Канча каражат керек? Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу Руслан Айтбаевич. Абдан жакшы суроо бердиңиз. Бул мыйзамдын долбоору 18 жылдан бери келатат, өзүңүз жакшы билесиз. Жана Наталья Владимировна айтып кеткенде, биз майыптар жөнүндө конвенция ратификация кылып атканда дагы бул маселе каралган. Бул мыйзамдын долбоору боюнча абдан чоң акча каражатын, бюджеттик каражаттарды талап кылат. Ошондуктан биз биринчи өзүбүздүн корутундуну бергенде каршы болгонбуз. Анткени мынча акча бюджетте каралган. Түшүндүм. Мына ошону айтып атам, урматтуу депутаттар. Бул мыйзам иштебейт азыр. Урматтуу Минфин, айтып коюңузчу, качан толук кандуу акча бөлө аласыздар? Азыр бул жылы дефицит бюджет 30 миллиардтан 40 миллиардка чейин деп атабыз. Качан бөлө аласыздар бул мыйзам иштегенге? Мыйзамды колдоп беребиз, бирок качан иштей баштайт? Бул мыйзам мына этап менен ишке кириш керек. Анткени сиз жакшы билесиз, бул мыйзамды киргизиш үчүн жана азыркы айтылып кеткен ошол эле курулуш тармагында СНИПтерге абдан көп өзгөртүүлөрдү киргизиш керек. Жалпы жону менен алганда бир 26 миллиардтан ашык акчаны талап кылат. Бул мыйзам толугу менен ишке кириш үчүн. Ошондуктан мен айтып кетер элем, бүгүнкү күндө өткөн 19-жылдын, 20-жылдын, 21-жылдын бюджеттин долбоорунда булар поэтапно кирет. Мисалы, ошол мыйзам боюнча айтылып аткан жанакы атайын ошол майып жарандарды регистрация кыла турган, ошолорду карай турган өзүнчө мамлекеттик орган түзүлүш керек деген биз ага каршы болгонбуз. Анткени ал дагы бир мамлекеттик структура, көп акчаны талап кылат. Ал маселе бүгүнкү күндө эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги тарабынан чечилип келатат в рамках цифр санариптештирүү жагынан алкагында дагы жана айтып кетти, 10 майыптардын түрлөрүнүн 8-ин уже булар алып атат. Ошондуктан бүгүнкү күндө тилекке каршы бул мыйзамдын долбоорундагы негиздеме каттын толук финансылык эсептөөлөрү жок. Мен жана айтып кеткенде 26 миллиардтан ашык акча талап кылат деген себебим бул көбүнчө ошол курулуштар. Сиз болжол менен айтып атасыз, туурабы? Башында болжолдук алдын ала эсептөөлөр боюнча. Урматтуу депутаттар, көрүп атасыздар, 26 миллиард керек. Поэтапна киргизебиз деп атат, аны айтып атат 20-21 жылга поэтапна киргизебиз деп. Киргизе алышпайт, туура түшүнүп эле аны. Киргизе алышпайт, ошондуктан өкмөттүн өкүлү, урматтуу президенттин өкүлү өзгөчө көңүл буруңуздар. Бул мыйзамды сөзсүз колдошубуз керек. Бирок буга башка мамлекеттерден кайрымдуулук, мүмкүн ошо араб мамлекеттеринен, Орусиядан, Европа мамлекеттеринен көп кайрымдуулук фонддору бар, ассоциациялар бар, мүмкүнчүлүктөрү чектелген балдарды окутуу жана коргоо боюнча ошолор аркылуу гана чыксак болот. Биздин бюджеттин артынан чыга албайбыз. Билим берүү министри, азыр ошол айлыктарын айтып коюңузчу, ошол интернатта азиз балдарды, көздөрү азиз балдарды окутуп аткан мугалимдердин айлыктары, жанагы дүлөй балдарды окутуп аткан мугалимдердин айлыктары, жана университетте ушуларды окутуп аткандардын мугалимдердин айлыктарында кандай өзгөрүүлөр бар, канча, ошону айтып коесуздарбы? Ким жооп берет? Минфин жооп береби? Руслан Айтбаевич, бул жанагы биз мына 20-19 өткөн жылы мугалимдердин айлыгын көтөрбөдүк. Ошондо канча орточо айлыгын айтып коюңузчу, алар өзгөчө категорияда булар. Эми азыр тиги өкүлү мен жалпысынан эле айтып коеюн. Өткөн жылдагы көтөрүлгөн боюнча 33,3%, ошол жалпы билим берүү системасынын ошонун ичинде атайлаштырган бир мугалимдин айлыгын айтып коюңузчу. Ошо азиз балдар, көздөрү азиз балдарды окутуп аткан мугалимдин айлыгы канча? Көздөрү азиз балдардыкын айта албайм, бирок мына баштапкы мугалимдердин айлыктары былтыры 3200 сомго чейин көбөйгөн. Эгерде алардын жанагы нагрузкасы, жумалык нагрузкасы 20 сааттан ашыгыраак болсо, алардын айлыктары 33,4%га көбөйгөн. Где-то 10 миңден 12 миңдин тегерегинде болот ошол баштапкы. Эгерде стажы көп болсо, андан да көп болот. 10 секунд кошкула.
Дастан Далабаевич, биринчиден алардын бәрін чакырыш керек деп ойлойм, эксперттерди, ал мектептердин директорлорун буракка чакырып, билим берүү министрин чакырыш керек, тамак ашын караш керек, компьютерлер жок, аны караш керек, балдар суицид болуп атат интернаттарда, аларды караш керек, жумуш